Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен коргоо министринин офицери майор Момолоев Бакыт Карпековичмин. 4,5 жылдан бери мен сот системасынан акыйкат издеп келатам. Бүгүн 31 мартта 2026-жылы акыйкаттуу жана объективдүү чечим чыгарууна көз жетпегениме байланыштуу сизге кайрылууну чечтим. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, менин ишимди судья Асаналиева карап келаткан. Судья Асаналиева аябай дыкаттык менен жакшы текшерип, объективдүү, справедливо карап келатканда, сот иши бүтөйүн деп калганда эмнегедир андан ишти алып туруп башка судья Иманбековго берип коюшту. Бул боюнча мен официально түрдө, кагаз түрүндө Ош шаардык сотунун председателине кайрылганмын. Эмне себептен уголовно процессуальный кодекстин талаптарын бузуп, сиз өзүңүздүн чечимиңиз менен башка судья Иманбековго берип койдуңуз десем, мага официальный түрдө жооп берген. Судья Асаналиеванын специализациясы алмашкандыгына байланыштуу кылмыш иштер судья Иманбековго берилди деп. Ал уголовный иштерди карабай калганына байланыштуу, гражданский иштерди карай турган байланыштуу берилди деп ответ түрүндө берген. Ошондо мен ага кагаз түрүндө жазгам. Анда сиздин приказыңыз болуш керек. Приказыңызды бериш десем, приказын да кагаз түрүндө мага жөнөткөн. Но эмнегедир бүгүн 31 мартта мен сотту залынан процесске келдим. Күбөдөн сурадым. Сиздин ишиңизди боюнча кайсы судья карап атат десем, судья Асаналиева карап атат дейт. Кандай иш десем, уголовный иш дейт. Буга чейин 24-мартта дагы судебный приставтан да сурап калдым. Азыркы судья сот залына кирип кетти. Кайсы ишти карап атат десем, уголовный ишти карап атат дейт. Ушуга мен түшүнбөй атам. Эмне себептен ушундай болуп калды депчи. Же судья Асаналиева актап жүрөт деп, анткени соттон билинген мен таза экенимди, мен эч кандай тиешем жок экенимди, бул тастыкталганда судья Асаналиева актап коет деппи. Анан актабаган судьяга берип коюшту. Ошол жөнүндө аябай чоң суроо болуп жатат, жаралып атат. Судья Иманбеков ишимди башынан баштап карай турганга аргасыз болду. Бирок мен ушу судья Иманбеков сотту акыйкаттуу чечим чыгарат деп көзүм жетпей жатат. Анткени канча жолу ходатайстволордун баарын бердим. Канча соттон далилдердин баары тең чыгып атат. Күбөлөр келип көрсөтмө берип атат. Далилдин баары чыкты. Тергөө убакта болсо следователь военной прокуратура Мурзайбуров бизди коркуткан, үркүтүп, колубузга наручникти салып, ар кандай нерселерди, мыйзамсыз нерселерди кылгандыгына байланыштуу мени болсо жала жаптырткан деп көрсөтмө берип атат. Ошон үчүн мен азыркы ал показаниямды колдобойм. Азыркы показаниямдарды, көрсөтмөлөрүмдү колдойм деп атса дагы, судья тараптан дагы, прокурор тараптан да бир да реакция болгон жок бүгүнкү күнгө чейин. Мен ойлодум бүгүнкү күнгө чейин булар аны уккандан кийин тергөөчүнүн ушундай мыйзамсыз кылган иш аракеттерине баа берет экенин, буларга чара көрүнөт экен деп решение чыгарат десем, эч кандай реакция болгон жок. Жана бүгүн официально решение чыкмак мага. Бүгүн ходатайство берди прокурор. Мени уже башка статьяга, лишь бы күнөөлүү кылсын, акталып кетпесин деп халатность берип атат. Буга чейин тяжкий статья берип аткан. Ага чейин доследственный проверкага прокурор өзү сураган. Эмнеге өзү доследственный проверкага сурап атат? Иштин чийкигисине байланыштуу. Өзү айтып атат, иш чийки тергелген, иш туура эмес тергелген, бул кишиге тиешеси эмес деп атат бул статья. Анда андай болсо дагы күбөлөрдү дагы укпайлы. Күбөлөр дагы айтып атат, мен тиешем жок эч кандай. Бул бизди жала жаптыртып койгон деп. Андай дагы фактылар чыгып атса дагы бир да чара көрүнбөй атат. Ошон үчүн менин көзүм жетип атат. Экисине жылдырып койду. 2-апрелге жылдырды. 2-апрелде акыйкаттуу чечим чыкпаса, мен бүт ушул записьтерим бар. Кандай болгонун, кайсы судья кандай чечим чыгарган, кандай чечимдерге көңүл бурбагандардын баарын интернетке жарыялаганга аргасыз болом. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул ишти контролго алып койсоңуз жакшы болот эле. Абдан суранат элем. Эгерде киши бүт далилдердин баарын көргөзүп берсе, баардыгы мыйзамдуу түрдө болсо жакшы болот эле. Сиз дагы средства массовой информация мен көргөнмүн.
баарын тең акыйкаттыгы, справедливостька чакыргансыз. Ушундай справедливый, акыйкаттуу болсо бардыгы жакшы болот эле. Көп маселелердин баары сизге чейин жетпейт эле, сиздин уровениңизге чейин. Бардыгы тең ушул жактан баары чечилип бүтөт эле. Чырылдаган киши эле, акыйкаттуу иштеген киши эле ушинтип жүрөт экен жылдап. Суранам сизден. Бул боюнча дагы мен жазгам сизге. Кагаз түрүндө да жазгам. Генеральный прокуратурага да жазгам. Генеральный прокуратурадан мен бир да чечим алган жокмун. Так отписка эле алып атам. Алар военный прокуратурага жазып атат. Военный прокуратура мага непосредственно жооп берип атышат. Сиздин сот ишиңиз сотто, ошон үчүн биз карай албайбыз дейт. Мен деген силерге мен жөнүндө карагыла деп кайрылган жокмун да. Мен деген сиздин сотруднигиңизге военный прокуратура чара көрүүңүздү сурап атам. Далилдерди көргөзүп берип атам. Аудио видео записьтерди берип атам. Фальсификация кылгандар далилди берип атам. Эмне үчүн ал боюнча чара көрбөй атышат? Мен буга чейин түшүнбөй атам. Мага кайра эле лишь бы ответ бердик деле непосредственно жооп берип атышат булар. Мени акталып кетпесе экен деп эле болгон амалдарын кылып атышат. Мен дагы бүгүнкү күнгө чейин түшүнбөй атам. Эмне үчүн ишти алган судья карап аткан акыркысына келип атканда, андан судьяны алып туруп башка судьяга берип койгонуна да түшүнбөй атам. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, суранат элем ушул ишти контролго алып коюңузчу. Жана айта турган нерсем ушул. Эгерде бүт баары тең акыйкаттуу болгондо көп кишилер кайрылбайт да болчу. Жана ошол инстанциялар менен токтолот болчу. Эгерде доказа далил бар болсо, бирөө дагы анда доказа чыкпайт, жалоба жазбайт. Бардыгы тең мыйзамдуу түрдө болсо, жакшы болот эле, Кыргызстан өнүгөт эле. Ошол себептен урматтуу Садыр Нуркожоевич, контролго алыңызчы ушул ишти. Көңүл буруңузга рахмат.